2024-жылдын 3-сентябрында Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине Аскар Акаевдин убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгаруу жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусун калыбына келтирүү жөнүндө маселесин кароо үчүн депутаттык комиссия түзүү жөнүндө арыз келип түшкөн. Комитет Аскар Акаевдин убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө арызын карап чыгып, талкуулоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөнгүдөй чечимге келди. Аскар Акаевдин арызын эске алынсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Акаевдин убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө арызын канааттандыруудан баш тартуу сунушталсын. Токтомду добушка кое берсеңиз болот. Рахмат, урматтуу депутаттар, талкуусуз эле баш тартайлыбы? Добушка коелубу? Анда токтомдун долбоорун комитеттин корутуусунун негизинде добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы 2, бары 73, катталды 85. Токтом долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, көңүл болуп койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча коомдо ар кандай кызыл талкуулар жүрдү. Парламенттен чоң көңүл буруу менен күтүп атышты. Бул маселени депутаттар кандай карайт экен деп. Мен мына добуш берүүнүн алдында дагы буга чейин дагы өзүм пикирим айткан жокмун, бирок себеп дегенде ушул добуш берүүгө, чечимге таасир этпесин деп. Бирок көңүл бурсаңыздар бир мүнөт өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, бул аябай маанилүү маселе болчу. Мына бүгүнкү кезде баарыбыз көрүп атабыз, көз карандысыздыктын 34 жылында кандай биздин өлкөбүздө чоң кыйынчылыктар болду. Жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевдин күнөөсү аябай чоң. Аксы окуясы боюнча, мына мен Аксыдан шайланган депутат катары дагы айтып коеюн. Биздин аксылык шайлоочулар дагы абдан буга терең тынчсыздануу менен көңүл буруп атты. Мен ойлойм, биз парламент туура чечим кабыл алдык деп. Буну эми тарых өзү жооп берет, эл өзү баасын берет. Урматтуу депутаттар, сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, туура чечим болду деп.